Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 8 январ 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Кудайберген Дордой Моторс базарына жақын жерден сіздерге бір сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер туғандар Садыгалиев жана Ден Сиопин көчөсүнүн кесишинде турам. Сатылуучу үй ушул жерден эгер шаардан келип аткан болсоңуздар оң тарапка карай кайрыласыздар. Бир аз эле түшсөңүздөр туғандар Садыгалиев 28-даректе жайгашкан. Бул көчө менен Кудайберген базарына келип кетсеңиздер болот. Анан Дордой Моторс мынакей бул жерден көрүнүп турат. Жакын эле болуп калат. Экөөсүнө тең, эки базарга тең үйдөн жөө барсаңыздар болот тугандар. Жана ошондой эле бул көчөдөн шаардын бурч-бурчуна көптөгөн маршруткалар менен бара аласыздар. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Жана күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үй, квартиралар көрөм десеңиздер, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы тугандар. Ден Сиопина көчөсүнөн деле бир 150 метрдей түндүктө. Анан түзөлө түшсөңүздөр бул жакта Кудайберген базарына бара аласыздар. Садик мынакей жанында частный садик бар экен. Мектеп деле жакын жерде бар. Кудайберген, Дордой Моторс базарлары жакын. Мына бул көчө тарабы тугандар. Түндүк чек-арасы мынакей бул жерден, түштүк чек-арасы мынакей бул жерден башталат. Түндүк чек-арасы бул кошунанын дарбазасына чейин болуп калат. Жолдор асфальт мынакей, бул жактында тротуарлар. Мына ушундай. Анан природный газ бар, жана киргизилген. Центральный канализация, суу, свет баары бар тугандар. Жана бул жакта мынакей күзөтүү камералары орнотулган. Домофон, күзөтүү камералары орнотулган тугандар. А бул мынакей короосунун көрүнүшү. Жалпысынан жеринин аянты 7 соток, бардык документтери бар экен тугандар. Жалпысынан жеринин аянты 7 соток, бардык документтери бар. Анан ал тарабы брусчатка болгон, бул жакта мондай навес, жана бул жагында бассейн. Анан бул жерде узун туурасы 26-га 9,5 болгон. Үй толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн, 26-га 9,5 тугандар. Ушундай чоң үй толук түрдө кирпич менен бүтүрүлүп, тышкы тараптан утеплять этилген тугандар. Жана короосу кичинекей экен деп ойлобоңуздар, 7 соток деп айттым. Анан үйдүн могу түштүк тарабы менен түз этсеңиздер, арт тарабында баня, дагы бош жер, складтар баары бар. Азыр аларды да видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Мынакей бул алды тарабы, бассейн. Жана гүлдөр. Анан негизги кирүүчү эшиги мынакей бул жерде жайгашкан. Азыр кирип сиздерге калган маалыматтарды берейин. Электр энергиясы 3 фазалуу, канализация центральный, природный газ бар, техпаспорт баары бар экен, отопление, газ жана электр энергиясы менен жылыйт. Мына ушундай. Электр энергиясы 3 фазалуу. Жана документтердин баары бар тугандар. Окей, бул үйүбүздүн кире бериши тугандар, прихожка. Бул жерден сол тарапка карай кирсек, калган бөлмөлөргө, оң тарапка карай кирсек, бул жакта отоплениянын котелдору жайгашкан, газовый котел жана электр энергиясы 3 фаза менен паровой отопление жылыйт. Жана теплый пол деле бар экен тугандар, водяной теплый пол. Бул жактагы кирүүчү эшик калың бронированный эшик экен. Андан ары түзөтсөк, бул жерде дагы мондой коридор. Бул коридордон биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Биринчи эле болуп оң тараптан көргөзүп баштайын. Бул жакта холл жана зал тугандар. Түндүк тараптан терезелер орнотулуп, тышкы тарабынан темирден болгон решеткалар орнотулган. Мынакей. Анан мебелдин баары калат тугандар. Бардык мебель калат. Бул жакта зал. Натяжной потолок. Батыш тараптан да чоң терезе орнотулган, пластик терезелер. Ар бир бөлмөдө отопление батареялары бар, жана үйлөр жылуу экен тугандар. Теплый пол деле бар. Андан ары. Бул жактан көргөзүп кетейин. Бир чекеден бөлмөлөр аралык эшиктер көпүрөңүздөрдө жагыштан болгон эшиктер орнотулган. Жана бул жакта спальный бөлмө. Мынакей. Полдору ламинат. Андан ары. Бул жакта дагы бир бөлмө. Мондай. Окей.
түштүк тарабынан терезе орнотулган. Анан бул жакта детский бөлмө жайгашкан. Түштүк тарабынан терезе орнотулган туугандар. Так. Үйдүн ички тарабындагы жаткана жана душ ванна. Раковина орнотулуп, суулар чыгарылган ички тараптан туугандар. Суу Саристон менен жылыйт. Бул жакта кухня мынакей туугандар. Бул жакта кухня, бардык мебелдер калат. Газ киргизилген, центральный канализацияга уланган туугандар. Чыгыш тараптан катардан чоң 3 терезе орнотулуптур. Жана айткандай күзөтүү камерасы деле бар. Мынакей бул жакта монитор орнотулуптур. Эми андан ары коросун ачып калган маалыматтарды берейин. Жеринин 7 соток, арт тарабында деле кеден жерлер бар. Каласаңыздар, могу базарлар жакын, квартирантты киргизүү үчүн үйлөр салсаңыздар, бизнес кылсаңыздар, ошондой бизнес кылсаңыздар деле болот. Азыр видеонун жүрүшүндө көргөзсөм аларды дагы. Мен кайрылуу сатылуучу үйдүн короосундан туугандар. Эми андан ары силерге калган маалыматтарды берейин. Так, бул жакта үйдүн арт тарабына өтүп кеткенге мондай жай. Анан фундамент туугандар, мондай жапыс бийик эмес экен деп ойлобоңуздар. Негизи боюнча могу арт сыяктуу бийик болгон экен, 1,40 болгон экен. Үй ээси могу жакты толтуруп туруп, ошого бир аз фундаментти бийик эместеги көргөзүлүп калган учуру. Негизи боюнча фундамент 1 метрден бийигирээк куюлган туугандар. Мондай куюлган, бирок үй ээлери биякты толтурганга байланыштуу бир аз бийик эместеги көрүнүп калыптыр. Эми бул yüздүн түштүк жар тарабы, бул батыш тарабы, жана бул жакта мондай тротуарлар, брусчатка менен болгон тротуарлар. Бул жакта тапчан койгонго мондай навес туугандар. Андан ары бул жакта мынакей балатылар, черешня бактары. Азыркы учурда газон экен мондай. Негизи боюнча бир жер жемиш эксеңиздер деле болкудай. Бул жакта мынакей очок, банянын топкасы деле бул жакта орнотулган. Мынакей. Анан видеонун жүрүшүндө айттым эле силерге, могу кошуна сыяктуу мондай квартиранттар үчүн мондай чоң там салсаңыздар деле квартиранттар көп эле болот деген оюн айтты үй ээси. Кудай берген базары жакын, Дордой Моторс базарлары жакын, базарда иштегендер кирет дейт. Мына ушундай. Андан ары бул жакта баня. Окей, бул жакта баня, парилка. Мондай бөлмөсү бар экен. Чай ичип отурганга. Окей, мына ушундай. Так. Төрүндө туугандар мындай складтар. Жалпысынан жерин аянты 7 соток. Үйдүн тышкарында жаткана, отункана. Мына ушундай туугандар. Басы $130,000 сүйлөшүү болот. Эсим номерин мен экранга калтырамыз, аны кылып көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот. Анан достор менен, группалар менен сиздер бул видеону бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.